Dozак азабын мен өзім билип келдим да, ол жактанчы. Мен кийинген кийимиме карап туруп, мага эч ким ишенбейт. Агер мен ол жакта дагы эле калып кеткенимде, мен өлүгүм келет эле да үйгөчү. Мен ойлогом, мага жашоо бүтүп калды деп. Жумуш таап берем деди. Мен сени сатып алгам. Мен акча которуп берген бул аялга. Кен ол жактан только чыгып кетиш акын ойлоп калдым. Тергөөчү, ишенесизби? Издевательство кылып атпайбы? Сен ошол жакта кошулгандарыңа, мындайларыңа акчасын берсин, или ишти жаап кой. Чыга албай калган кыздар канча, келтектин астында калып кеткен кыздар канча. Мисалы, иштебей койсок, урмак эле. Же бардыгына акча менен бүтүрө. Кыргызстанда бир канун жокпу? Бүгүн мени сатып турду, эртең башкасын сатат. Биздеги милициялар толку акча менен иштей турган болсо, биз эмне кылышыбыз керек? Чындап квартирада жашайм. Эмне кылышым керек? Акчам жок, чындап эле. Ишенесизби, азыр уктасам түшүмө кирет буларчы. Чыгып айына келип, бензин куюп кетишти. Кейін папамды уруп кетти. Bunандай жашоодун кыйынчылыгынан уже чарчап калдым. Чындап, балдарымдан, мамамдан, папамдан башка эч кимим жок. Ушулар бирөөлөрдүн кыздарын сатып, анан кийин үйүндө спокойно уктасынбы? Соо болот сага. Чет өлкөдө сага суутуп коюп турбу? Жеңил ойлуу да, эмнеге барат? Балдарым бага отура бербейби? Өзү күнөөлүү да. Бул Түркияда өзүн сатып келген да. Кулчулукка калгандардын ачыкка чыкпаган негизги себеби ушул. Жабыркагандар коомдогу ар кандай айыптоолордон коркуп, ачык айта албай, фактылардын көпчүлүгү көмүскөдө көз жаздымда калууда. Айрымдары укугу корголооруна көзү жетпейт, ишенбейт, ошон үчүн эч жакка кайрылышпайт. Биздин каарман укугун коргоо үчүн бардыгына даяр. Бирок балдарымдын келечегине залакасы тиеби деп атын атоону туура көрдү. 26 жаштагы Зарина 18 жашында жакшынакай эле турмушка чыгып, мончокто 2 балалуу болгон. Азыр Ошто ата-энеси менен бирге турат. Өткөн кышта ал курбусунукуна барганда Шахзода аттуу аял аны Түркияга улгайган аялды багасың деп жумушка чакырган. Бирок сексуалдык кулчулукка сатылып кеткенин бизге айтып берди. Калганын өз оозунан угалы. Чалды. 3 ай чалып, эмне кыласың? Кыргызстанда баары бекер жумуш жок. Бул жакта нормально иштейсиң деп мага өшүнтү. Кийин айлығың өзү 8.000 9.000 TL деп айтты. Кийин почти биздин акчабызга $500. Кийин мен айттым, жок, мен азыр бирдеке дей албайм, менин апам бар, папам бар. Унаашпайт бизге. Мага унабайт, айнан балдарым таштап кеткенге, менин балдарым кичинекей дедим. Десем, эмне кыласыңыз? Бунтип жүрүп, кел, одан көрүп нормально жумуш таап берем деди. 3 ай өткөндөн кийин бул аял өзү келди Кыргызстангачы. Кыргызстанга келип, дагы чалды мага. Мен Кыргызстанга окушка келдим деди. Мен окуштамын азыр деди. Майли болуптур десем, бул аял биздикине келип калды. Заринага тынымсыз жазып чала берген Матлюба аттуу аял Шахзоданын таанышы болгон. Ал ушул жылдын февраль айында Заринанын үйүнө келип, тууган туушкандары ата-энеси менен таанышып, жада калса өзүнүн үйүнө алып барып дагы ишендирген. Бир нече күндөн кийин эле билет сатып алып, 20 февралда Заринаны Оштон Стамбулга учурган. Түркиядан Заринаны Умида аттуу кыз тосуп алып, биринчи күнү шаар айландырып, эртеси Зарина уйкудан ойгонуп эле паспортун таппай калган. Кийин мен айттым, менин документим кана? Кайсыл жакта? Эмнеге жок? Деп мен урушуп кеттим. Урушуп кетсем, документтериң мындай эмес, мен сени Умида айтты, мен сени сатып алгам. Мен акча которуп берген бул аялга, мен сени сатып алгам. Сен надо будет мага иштеп, акчаны кайтарасың, давай. Калаган жагың 4 жагың свободно, давай чыгып кете бересиң. Болсо үйүңдөгүлөргө айт, акчамды которусун, кете бер деди. Апам чындап эмне айт, жакшысыңбы деп сураганда менденчи. Кийин мен апама айттым, апа мен жакшымын, сен коркпо, мен бардыгым жакшы. Мен жакшы жетип келдим деп айткам да. Апам менден сураган, эмнегедир башкача болдум, сен точно жакшысыңбы деп. Кийин ооба деп мен жакшымын дедим. Почти бул азапты көргөнүм только мен өзүм эле билем да. Башка адам эмес. Дозак азабын мен өзүм билип келдим да, ол жактанчы. Кийин ол жакка баргандан кийин мен афсус да кылдым.
Кен ол жақтан только чыгып кетиш акында ойлоп калдым. Кандай кылып кантип чыгып кетсем болот деп. Заринанын айтымында ал жайда андан башка 4-5 кыз болгон. Кардарларды кабыл албаса, уруп согуп жакындарыңды өлтүрөм деп опуз алышкан. Бир жума өткөндөн кийин Заринага кирген кардар кызды Умидадан 4000 лирага сатып алып, үйдөн алып чыгып кеткен. Кыз андан жардам берүү үчүн суранып, ал адам аны милицияга алып барып койгон. Мындай караганда кинодогудай эле сезилет, бирок бул бир адамдын башынан өткөргөн окуясы. Кирип салматсызбы? Мен ушундай Кыргызстан гражданствосумун. Мындай ат фамилиядагы кызмын. Мен просто так сатылып кетипмин, мен билбейм. Мен үйүмдөгүлөргө дагы эле чала албай атам деп айтам. Кийин милициялар уже алып кирет ичкериге. Мага ишенбейт. Мен кийинген кийимиме карап туруп, мага эч ким ишенбейт. Милициядан Зарина жакындары менен байланышканда, бияктан ата-энеси үй бүлөсү ызы-чуу чыгарып, дароо эле Шахзоданын үйүнө барышкан. Ал эчтеке билбейм деп айткан. Кийин жергиликтүү участковыйга кайрылышканда, ал жактан арызын дагы кабыл алышкан эмес. Заринанын айтымында, ал түрк полициясында бир нече күн кармалып тургандан кийин белгисиз бирөөлөр такси менен анын паспортун таштап кетишкен. Ошентип Заринанын өздүгү такталып, түрк полициясы элчиликке кайрылып, ал Кыргызстанга кайтарылган. Келгенден кийин дароо эле милицияга кайрылган. Мен эртеси күнү милицияканага барсам, ишенесизби, издевательство кылып атпайбы мен? Сен Кыргызстан гражданствосы болуп, сен сатылып кеткениңи мен сага бул жактан туруп доказательство эте албайсың депчи. Наримандын милицияканасына тергөөчү үстүнөн издеваться кылып атат. Сен ошол жакта кошулгандарыңа, мынандайларыңа акчасын берсин, или ишти жаап кой. Агер мага мынандай акча керек болгондо мен мынандай кылбайт элем. Менден башка бул жакта канча кыз бар? Мен өзүм көзүмдөн көрүп келгем бул жактачы. Мен өзүм көрдүм, өзүм сездим, өзүм уктум. Чыга албай калган кыздар канча, келтектин астында калып кеткен кыздар канча. Мисалы иштебей койсок, урмак эле, урат эле, жанымда бир кызды урган дагы көзүм мененчи. Кен көзүм менен көргөн булардычы. Мен айттым, булар мындай кыла берсе, буларга можно экен деп, бардыгы милициянын акчасы менен алгындай кылышпа. Сиз айтыңызчы мага, эмне бардыгына акча менен бүтүрө? Кыргызстанда бир канун жокпу? Жок, алган жок. Мен биринчи күнү келген күнү эртеси күнү милицияканага баргам. Кыскартырып койдум, мындай кылып койдум. Сен баары бекер дагы эле эмне кылып бере албайсың, доказать этип бере албайсың. Сен доказать этип бере албайсың. Деп атпайбы? Деге мен өзүм бүтүп деге келе атпаймынбы? Агер мен бул жакта дагы эле калып кеткенимде, мен өлүгүм келет эле да үйгөчү. Мен өлүгүм келет эле, мен өлүгүм келбесин деп эле мен өзүм качып эле чыктым. Бул чынында мен артымдан 2 балам бар. Кантип апам кантип чыдайт менсиз? Балдарым эмне кылат деп ойлонуп калдым. Чындап, балдарымдан, мамамдан, папамдан башка эч кимим жок. Зарина буга чейин бир нече тергөөчү алмашканын айтты. Иш токтоп, азыр процесс эч кандай алдыга жылбай эле турат. Бул жакта канча кыздар бар? Менден кийин үйүндөгүлөр алып бере албаган, документи жок. Канча кыздар бар? Мени го бул жакта үйүбүздөгүлөр аялдын үйүнү билип калган экен апам. Апамдар барышып, документим колума түшүп калды. Агер документим жок болгондочу, канча ай жатмакмын. Өзүм жок бул жакта. Мен ойлогом, мага жашоо бүтүп калды деп. Мага уже жашоо бүттү, уже кайта балдарым көрө албай калам деп ойлогом. Мындай жашоо канча кыздарда бар. Бүгүн башкасын, майли бүгүн мени сатып турду, эртең башкасын сатат. Биздеги милициялар толку акча менен иштей турган болсо, биз эмне кылышыбыз керек? Бизде акча жок болсо, биз эмне сатылып кетишибиз керекпи? Качанга чейин мындай кылышыбыз керек? Кара Суу прокуратурасына ариза жаздым. Кара Суу прокуратурасына барып туруп ариза жаздым, келгениме мынанча болду деп. Кийин тергөөчүнү чакыртты. Тергөөчүнүн көзүнө чакыртып, ишим эмне болду деп сурады. Мен кыскартып салдым, мен мындай кылбайм, башка тергөөгө бергиле, тергөөчүгө бергиле деп Кара Суу прокуратурасына тергөөчү ошентти. Бакыт деген тергөөчү. Бакыт
деген жок, Бакыт деген участкой дагы бир тергөөчү бар. Алимтепаны тергөө участковый Бакыт. Кийин ошол андаса эжемдерге карап туруп, сен акча бересиң, папамдын оозунан сурап туруп, папамдар башка аяшымдан акча алышып, бирөөлөрдөн карыз алып, мага билет которуп беришти да. Кийин папама карап туруп айтыптыр, папам жашы чоң. 5-6 миң бербейсиңби? Участковый үчүнөн да 5-6 миң бербейсизби? Чоң эле киши экенсиз го, кызыңызды алып келип алдыңыз го, дептир. Келгенимден кийин ариза жазганга кирип кетсем, папам чакырып ошентиптир. Алимтепанын участковойу. Бул жакта только акча эле ойной турган болуп калыптыр. Мен Кыргызстандан чыгып кетишибиз керекпи, өлүп кетишибиз керекпи? Жашашка эле кызыкчылык калбай калды. Ушу Кыргызстанда жашаш кереги да жок болуп калды. Эмне кылышыбыз керек? Акчабыз болсо жашайбыз, акчабыз жок болсо эмне кылайлы? Чындап квартирада жашайм. Эмне кылышым керек? Акчам жок, чындап эле. Булардыкындай десе ар бир милиция барып аасын жаба тургандай акчабыз жок. Ишенесизби? Тергөөгө барган элем. Тергөөчүнүн өзү мага айтат. Акчасын алып кой, ишти жабып эле кой, эмне кыласың? Сен билетиңе акчаларды чыгартып берем. Сен ошол жакта кичине кыйналгандыгы акчаларды чыгарып берем. Бул дозактын себеби эмден чыгарып бере аласыңбы дедим. Ишенесизби, азыр уктасам түшүмө кирет буларчы. Bunандай жашоодун кыйынчылыгынан чарчап калдым. Чындап эле чарчап калдым. Коркутуулар болду, эшигимди айна келип, бензин куюп кетишти. Воротама. Кийин папамды уруп кетти. Бардык жакта акча ойной турган болуп калган. Милицияларга биз акча бере турган болсок, эмнеге милициянын бизге кереги бар? Чындап акчабыз жок болсо, эмне милициялар бизге карабай турган, жүрө турган болсо, милиция эмнеге бизге керек? Сиз айтыңызчы, Кыргызстанда эмнеге керек милиция? Бизге кереги жок, биз өзүбүз хал кыла турган болсок. Башкалар келип отурат, сөгүнүп кыйкырса, милициялар чурк этпей отуруп турса, у аял мындайынан сигарет кармап алып сүйлөй турган болсо, бизге эмнеге милициялар керек? Бул жакта чурк этпей отурса. Заринанын үй бүлөсү жактоочуларды жалдап, адилетке жетүү үчүн болгон аракетин көрүүдө. Анын эжеси сиңдисиникиндей окуяга башкалар дагы кабыл башы үчүн күнөөлүүлөр жазасын алышы керек дейт. Биз жөнөтпөйт элек андай ишке никогда. Биз өзүбүз багала турган күчүбүз жетет. Ким, кайсы атене, ооба кызым бар Түркияга барып ушул ишти кыл дейт. Кайсы атене? Биз до конца барабыз акырына чейинчи. Эмнеге менин сиңдим каяктагы бир сутенерша аял номерини берип, мен билбейм деп алат. Бирөөсү жөнөтүп берип туруп, мен көрбөдүм деп алат. Кантип биз доказать эте албайбыз? Эмне, ушулар бирөөлөрдүн кыздарын сатып, анан кийин үйүндө спокойно уктасынбы? Нет, биз акырына чейин барабыз. Ошондой атене эч качан болбойт. Атам менен апам түнү уктай албай коюшту. Ошо 7 күн атам менен апам бул 5-6 күн милицияда калып кетти. Ошо жердечи биз билет алдык, паспорту колуна барды. Понедельник, суббота, воскресенье ушундай эме болду ортодочу. Атенем уктай албай койду, еще жер кыймылдаган аякка кызым башына бир нерсени тухмат кылып камап беришсечи аякта деп, өлүгү келсечи, ар нерсени ойлойт экен атене. Неге бирөөнүн кыздарын кошуп, кыздарыны сатып, кыздардын үстүнөн акчаны жеп, жүзү жок адамдар жыргап жүрүш керек, акчасы жок болуп, халал эл, мындай таза элдер кыйналып, ыйлап жүрүш керек. Эмне үчүн? Биз Даринанын жактоочусу Рахматулло Юсуповго байланышып, эч кандай кылмыш иши козголбогонун билдик. Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгына караштуу Нариман айылы боюнча милиция башкармалыгы тарабынан иш каралган. Бирок иш козголбогон, возбуждение болбогон. Анткени ал жактан кылмыштын курамы жок деп туруп, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 166-беренесинин диспозициясында көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу ишти отказ кылган. Биз буга карата азыр Кара Суу райондук прокуратурасына токтомун жокко чыгарып, ишти башкадан иликтөө боюнча карап берсин деп арызданганбыз. Көңүлгө алып карабай турган болсо, буга башка прокуратураны тартып, башка прокуратурага даттанып, Турциянын ички иштер ошол Истанбулга, Анкарасына запрос жибертирем деп атам азыр.
если толук изилдебей турган болсо через ошо башкы прокуратура иликтебиз. Биз сатып жиберди делген Матлюба аттуу аялдын жактоочусу менен байланыштык. Ал айыпталуучу тараптын адвокаты экенин ырастады, бирок кайра байланышам дегени менен байланышкан жок. Акча табайын, үй бүлөмө жардам берейин деп Түркияга барган Зарина сексуалдык кулчулукка кабылып качып чыгып мекенине араң дегенде кайтты. Келгенде адилеттик издесе эч кандай кылмыш иши козголбой, эч кандай чара көрүлбөй, милиция тергөө жүргүзбөй, укугу корголбой жатканы өкүндүрөт. Мындай тагдырга кабылгандардын саналуусу гана укук коргоо органдарына кайрылып иш козголсо, канчалаганы ачыкка чыкпай калып жатат. Бул көйгөй биздин коомдогу айыкпаган жарадай. Анткени жазасыз каларын билген ортомчулар кылмыштарын уланта беришет. Достор, эгер силер четке ишке жөнөп жатсаңар, эң биринчиден маалыматты тактап, андан кийин мыйзамдуу жумушка орношконго аракет кылгыла. Эгер колчулукка кабылып калсаңар же болбосо укугуңар бузулса, ошол мамлекеттеги биздин элчиликке, диаспорага, милицияга же болбосо эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрылсаңар болот. Мындан тышкары Мигрант KG сайтындагы тез байланыш номерлерине кайрылгыла. Силер менен мен Нурайда Жекшенова болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, сөзсүз комментарий калтырыңыз. Аман болуңуз.